Кыргыз-Тажик чек арасында кайрадан ок атылды. Бүгүн 29-июлда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Бешналы Нурдинов Баткен облусунда Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал боюнча маалымат берүүнү суранды. Ал кече 28-июлда чек арада ок атышуу болгонун айтты. Депутатка УКМКнын чек ара кызматынын өкүлү жооп берди. Анын айтымында кече 28-июлда Көкташ участогынын Кум-Мазар деген жеринде жөнөкөй жарандардын ортосунда ок атышуу болгон. Ал жакта Тажикстан жарандары асманга ок чыгарышкан. Чек арачылардын ортосунда ок атышуу болгон эмес деди ал. Депутат Нурдинов ок атышуудан чек арачы дагы каза болгонун белгиледи. Ал окуя 2 жума мурун болгон. Ал жашыруун маалымат болгондуктан эч нерсе айта албайбыз. Биз маалыматты жеке өзүңүзгө гана бере алабыз, деди чек ара кызматтын өкүлү. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. 2 жол чай берсе эрип кеттиңерби? Депутат шайлоо босогосу 5%га көтөрүлгөнүн айтты. Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууга келгенде шайлоо босого чекти 5%га көтөрүү сунушталды. Депутат Рыскелди Момбеков эмне себептен өзгөртүлгөнүнө кызыкты. Бул мыйзам биринчи окууга келгенде шайлоо босогосу 3% эле, экинчи окууда 5% болуп калыптыр. 2 жол чай бергенге эрип кеттиңерби же эмне болду айткылачы? Эмне үчүн 2% кошулуп калды, деди Момбеков. Мыйзам долбоорунун демилгечелеринин бири Алтынбек Сулайманов тармактык комитетте депутаттардын сунушу менен кошулганын билдирди. Октябрда 1 миллионго жакын добуштар күйүп кеткен. Мекенчил партиясынын 132 миң, республиканын 120 миң, ата мекендин 80 миң, бир болдуун 60 миң добушу күйгөн. Анан ыңкылап чыккан. 5%дык босого менен да ошондой болбойт деп ким кепилдик бере алат? Муну менен бечара партияларды чаап жатпайсыңарбы? Азыр демилге өтпөй калса эмне кыласыңар? Залда 50 депутат отурат, ону каршы болсо дагы 40 добушту каяктан табасыңар, дагы чайга чакырабы, деди Момбеков. БШК төрайымы Нуржан Шалдабекова бул маселеде бирөөнү күнөөлөбөй депутаттар өз ара чечиши керектигин айтты. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Теңиз бөлтүрү кумтөрдү талкалап атабы. Бизге жеткен маалымат боюнча кумтөргө башчы болуп теңиз бөлтүрү келгенден бери абал күндөн күнгө начарлап, иш токтогонго аз калыптыр. Центр тарабынан блокада жарыяланып, апта сайын алмаштырылчу тетиктер четтен алып келинбей, көптөгөн аппараттар жарактан чыгып жатканы айтылууда. Жаңы штаттар ачылып, жалаң бөлтүрүктүн туугандары жана жердештери чардап, эски профессионалдар кетип атканын да эшиттик. Буга эл дагы нааразы экен, себеби алар кумтөр боюнча Садыр Жапаровдун чечимин толук колдоп, сүйүнүшкөн эле. Ал ишенген бөлтүрүк мындан ары ишти жакшы алып кете алабы деген суроолор жаралууда. Булак Арбакейчи. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров Кыргызстандын экономикасына өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү сунуштады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров Кыргызстандын экономикасына өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү сунуштады. Мыйзам долбоору парламенттин экономика жана фискалдык саясат боюнча комитетинде каралды. Анын айтымында мындай сунуш киргизүүгө пандемиянын экономикага тийгизген терс таасири себеп болду. Бул режим салыктардын өлчөмүн өзгөртүүгө жана өтө зарыл учурда бюджетти жогорку кеңештин макулдугу жок эле бөлүштүрүүгө шарт түзөт. Биз элдин нааразы болуп митингге чыгышын күтүп отурбай эле алдын ала экономикага жөлөк боло турган чараларды көрсөк болот. Өтө зарыл учурда бюджеттин чыгаша жана киреше бөлүгүн 10%га чейин өзгөртүп, кийин оңдоп түзөөлөрдү киргизүү мүмкүнчүлүгүн сунуштап жатабыз, деди ал. Экономикага өзгөчө кырдаал режимин 3 айга киргизүү сунушталууда. Мыйзам долбоорунун концепциясын жогорку кеңештин тармактык комитети колдоп берди. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Тажик аскерлери тарабынан талкаланган 60 үйдүн курулушу жүрүүдө. Баткендик тажик аскерлери тарабынан талкаланган 60 үйдүн курулушу аяктады. Бул тууралуу архитектура, курулуш, турак жай, коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин стат катчысы Самат Бөрбаев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында 15 үй пайдаланууга берилди. 140 үйдүн 60-ы бүткөрүлдү, 15 үй бүлө калыбына келтирилген үйлөрүнө киришти, деди Бөрбаев. Самат Бөрбаев бул үйлөр кайсы айылдарда жайгашкандыгын так айткан жок. Белгилүү болгондой, буга чейин курулуш Лейлек районунун Максат айылында гана жүргүзүлгөн. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Орусия Тажикстанга акысыз курал жарак берет, максаты эмне? Афганистанда кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Орусиянын 201 базасы тажик бийлигине аскерий жардам көрсөтөт. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Ал ошондой эле Москва тажик армиясынын курал жарак жана аскер техникасы менен бекер жабдыганга даяр экенин айтты. Орусиянын коргоо министри Тажикстан ЖКУга мүчө аскердик союздаш болгондуктан анын аймактык бүтүндүгү менен коопсуздугун коргоо маселесинде Москва четте карап турбайт деп ишендирди.
Шойгу андан сырткары орус аскерлери Сирияда, Ливия жана Иракта согушкан жоочулардын айрым куралдуу топтору Афганстандын аймагына өтүп жатканын каттаганын билдирди. Учурда Тажикстан армиясынын кесиптик даярдыгын жогорулатып, анын тажрыйбасын арттыруу боюнча иш-чаралар жүрүп жатканын белгиледи. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Эч кимден коркпойм. Сулайманов менен Токтомамбетовдун жаакташкан видеосу. Сулайманов парламентке ар бир 4-чү депутат аял болсун деген квота киргизүү сунушун артка чакыртуу үчүн кесиптеши менен талаша кетти. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов кесиптеши Аманкул Токтомамбетов менен жаакташа кетти. Шайлоо мыйзамы каралып жатканда Токтомамбетовдун парламентке ар бир 4-чү депутат аял болсун деген квота киргизүү боюнча сунушу өзүнчө добушка коюлуп колдоо тапкан. Бирок Сулайманов ал сунуш артка чакыртып алууну суранды. Бирок депутат буга макул болгон жок. Сулайманов ар бир 3-чү депутат аял болсун деген демилгени өткөрүүгө аракет кылды. Мындан улам Токтомамбетовдон микрофонго чыгып сунушунан баш тартууну талап кылды. Мен өмүрүмдө бирөөдөн корккон эмесмин. Сен мага келип кечирим сура, анан баш тартам деп шарт койду Токтомамбетов. Экөөнү бир топ депутаттар арачалап кийин өздөрүнчө сүйлөшүп, аларын айтып жатышты. Андан соң Токтомамбетовду микрофондун жанына чейин жетелеп алып барышты. Сулайманов колунан тартып жатканда ар жактан вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев тийбе деп кыйкырып келди. Натыйжада Токтомамбетов сунушун артка чакырткан жок. Ар бир 4-чү депутат аял болсун деген квота колдоо тапты. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Олимпиада оту жанды кыргыз спортчулары биздин отту качан жандырат. 32-чи жайкы Олимпиада оюндарынын башталганына бир жума өттү. Али күнчө кыргыз спортчулар өздөрүн бийик сериде көрсөтө элек. Буюрса болуп калат дейли. Олимпиада оюндары башталгандан бери биздин спортчулардан алгач мылтык атуу боюнча Каныки Кубанычбекова мелдешке чыгып 48-чи орунду камсыз кылды. Андан кийин Денис Петрашев аттуу суучулус 27-чи орунду ээлеген. Кылыч чабышууда Роман Петров бир атаандашын утуп, андан кийинкисинен утулуп байгеге алпарчу жолдон чыккан. Дзюдочу Владимир Золоев татамиге чыккан биринчи атаандашына туруштук бере албай 1:16 финалда жеңилүү ызасын көрдү. Кече суучулус Денис Петрашев дагы бир ирет күчүн сынап, финалдык мелдештерге жолдомо албай калды. 28-июлга карата кыскача ушул кызыктын баары эми башталат. Анткени биз үмүт арткан спортчуларыбыз, анын ичинде балбандарыбыз алдыдагы күндөрү мелдешке чыгышмакчы. Аларга көз тийбесин, сөз тийбесин жараткан жалгасын. Япония олимпиадасында 28-июлга карата коңшу мамлекеттерди абалгандай дей турган болсоңуз, Өзбекстанда 1 алтын, 1 коло медалы бар. Түркмөнстан 1 күмүш, Казакстан 3 коло медалга жетишти. Тажикстан менен Кыргызстанда азырынча медалдар жок. Ал эми медалдык зачеттун сап башында Кытай 12 алтын, 5 күмүш, 8 коло. Экинчи орунда Япония 12 алтын, 4 күмүш, 5 коло. Үчүнчү орунда Америка Кошмо Штаты 10 алтын, 11 күмүш, 9 коло медалдары менен келатышат. Булак Арбакейжи. Эл чындыкты билсин. Россиянын коргоо министри Тажикстанда бандиттердин колунда туткунда болгонун айтты. Кече 28-июлда Дүйшөмбү шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин жыйынында Россиянын коргоо министри Сергей Шойгу Тажикстанга иш-чараны жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Мен бул регион менен жакшы таанышмын. Бул жакка келген сайын 90-чы жылдардын башындагы окуяларды эстейм, деди Шойгу. Анын сөзүн Азия Плюс басылмасы жарыялады. Ошол кезде жарандык согуш учурунда жарандык коргонуу жана өзгөчө кырдаалдар министри катары гуманитардык мүнөздөгү орус тилдүү калкты эвакуациялоо сыяктуу көйгөйлөрдү чечүүгө, оор сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө, атүгүл бандиттердин колунда туткунда болууга мажбур болгом, деди Шойгу. Ал эмки жумада Афганистандагы абал курчаганына байланыштуу Россия, Тажикстан жана Өзбекстан аскерлери машыгуу өткөрөрүн билдирди. Ошондой эле ушул жылдын сентябрь айынын соңунда Оренбург облусунун Донгус полигонунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин терроризмге каршы күрөшүү боюнча аскердик машыгуусу өтөрүн белгиледи. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Чыңгыз Ысманов секс, баңгизат, саясат жана миграция. Акыркы 5 жылда таксистмин, көбүнчөсү түнкүсүн жолдо унаа тыгыны жок мезгилде иштегенге аракет кылам. Мындай пикирди активист Чыңгыз Ысманов социалдык тармакта ар бир кыргызды ойлондурган ой толгоосун жазып чыкты. Чыңгыз мырзанын чет өлкөдө кыргыз мигрант кыздары тууралуу жазган пикири төмөндө толугу менен. Мындан 5 жыл алдын Африкадан келген кара кыздардын секс индустрияда көп кездештирсем, акыркы 2 жыл аралыгында кадимки эле кыргыз карындаштарымды чакыруу менен по вызову иштегендердин көп кездештирчү
көрмөкчү болдум. Андан сырткары интернет сайттарда ачык сүрөт видеолорун коюп иштеген эже карындаштарыбыз көбөйдү. Ош менен Бишкектеги сойкулар баары Москвага көчүп келишкендей сезилет. Эмнеге жаш кыздарыбыз тез жаман жолго түшүп кетип жатат? Курьер болуп иштеген Баңгизат менен түшкөн 18-24 жаштагы улан кыздарыбыздын саны болуп көрбөгөндө өстү. Алган сроктору 8 жылдан башталып 15 жылга чейин. Ошол эле котормочу болуп иштеген Салтанат Метиева эжекебиз күн алыс талкаланган тагдырлар тууралуу жазып келет. 100-2% тарбиялык жактан пайдасын көрсө жаштар, а калган 98% жаштарда маалымат жок. Ошол себептен да күн алыс Баңгизат менен улан кыздарыбыз темиртөр артына түшүп жатат. Ким күнөөлүү? Ташбор миграциябы же ата-эне тарбиясын көрбөй чоңойгон наристеби? Же аргасыз карап чоңойткон чоң ата менен таятабы? Же абасы менен тайжелерби? А балким баарына баш болгон бийлер күнөөлүүдүр. Акаевден баштап Жапаровка чейинкилер же өз баласына мээрим сүйүү көңүл берип чоңойто албаган мигрант ата-эне өзү күнөөлүүдүр. Ооба, кызың сойку болгонуна эң биринчи биз кыргыз эркектери күнөөлүүбүз. Себеби колдогу гүлдү сен, мен, биз баарыбыз эркектер суолтуп жатабыз. Сен экөөбүз лох болбосок аялың ажаткана жуубайт эле. Сен экөөбүз лох болбосок 18деги карындашың 90 жаштагы кемпирди карабайт эле. Сен экөөбүз лох болбосок карындашың эжең бөлөк улуттун эркегинин астында акча үчүн абийирин сатпайт эле. Чырмалышкан саясат, чырмалышкан мамлекет, соолган гүлдөр кыздар туңгуюк туннелде бара жаткандайбыз. Келечек караңгы үмүтүбүз түгөнүп жаткан шамдай. Өлкөдө бийлик, байлык талаш, өлкөдө кендер менен тендер талаш. Келечек тууралуу, өлкөнүн эртеңи тууралуу ойлонгон жан жок. Биримдик деп кыйкырабыз, а жан дүйнөбүздө өзүмчүлдүк, эгоизм жеңип келет. Куру намыс баарын жеңип Кудайды кошуп карганып, мезгили келсе элде эмес энесин сатканы дайыр мыкты баатырлар чыкты. Эл көзүнө кыйкырабыз, айкырабыз, жарым метр жылбай туруп, жалпы элге берген сөздү антты бузабыз. Бүгүн силер, эртең биз уурдайбыз деген жазылбаган мыйзамды киргизди улуу муун. Биз эркектер мезгили менен мактанабыз. Менин аялым мынча айлык алат, менин карындашым түкүнчө акча табат деп. Мактанбай ыйлашыбыз керек. Бир улутта бир лох поколениянын пайда болгонуна мактангандын ордуна намыстанып иштешибиз керек. Үй бүлөнү мезгили келгенде улутту, өлкөнү көтөрүшүбүз керек. Майдаланып баратабыз, патриот болуп кыз келиндерге койкоңдойбуз. Анализдегибиз келбейт, чындыкты моюндагыбыз келбейт. Майдабыз, майдаланып баратабыз. Ошол эле өзбек туугандардан 3 миллион мигрант бар. Ошол эле тажик туугандардан 2 миллион мигрант бар. Негедир алардан аз көрөсүң оң терс жүргөн эже карындаштарын. Эй кыргыз кызың эмес, кыргыз жоголгону калды. Эй кыргызым уулуң эмес, улуттуң жоголгону калды дейт Чыңгыз Исманов. Булак Назар Ньюс.